Үйлерді тәрбие алғансың сен? Ата-енеге тәрбие берген емеспін саған. Жасты болып бір ата-аналар қылмайсың ба? Мындагы кайнененин келинин тилдеп жаткан учур демилгелүү жаштар долбоорунун жүрүшүндө чагылдырылды. Аны жаштардын эрте турмуш куруусуна каршыбыз деген девиз менен Барпа айыл аймагынын мектептеринин 10-11 классынын окуучулары сахналаштырып, жашы жетелек кызын мажбурлап турмушка узаткан ата-эне кайненеден кордук көргөн кыздын образдарын жаратышты. Ал эми мындагы колонөрчүлөрдүн көргөзмөлөрү да бул долбоордун алкагында даярдалган. Аны уюштуруудагы негизги максат кыздардын мектепти аяктаган соң өз алдынча ишкерликти баштап, колонөрчүлүк же ашкына жаатында мыкты даамдарды жасоону өздөштүрүүсүнө багытталган. Бизде өтө чоң айыл 26 миң калкы бар. Ошон үчүн 11 мектептин окуучулары келип отурат. Келечекте бир кесип, жакшы бир кесипти өздөрүнө тандап алат. Ошонун ичинде бир кызыккан кыздар болсо өзүнө бир жумуш ордуларын түзүп алат деген максатта аларга биз үйрөтсөкпү деген максатта ушуларды неме алдык. Албетте, демилгелүү жаштар ар дайым колдоого муктаж. Алардын оюн угуп көздөгөн максатына жетүүсүнө өбөлгө түзүүдө жергиликтүү бийликтин салымы чоң. Ошондон улам мындагы жаштар улуу муундарды жаштар менен тыгыз байланышта болууга чакырышат. Демилгелүү жаштар деп аталып калганын себеби бул жаштарга ким канчалык жанагы гүлгө дагы суу куйсаң ошол өнүп чыгат да. Ошондуктан жаштарга да кичине көңүл бөлүсөк, бул жаштар алдыга учуп чыккан. Мисалы үчүн кээ биркиси президент болот, кээ биркиси депутат болот. Ошондуктан биз жаштарды колдоого алдык. Ошондуктан ушул демилгени көтөрүп чыктык. Демилгелүү жаштар долбоорун колдогон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келечек муундарга ар тараптан көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин айтышат. Эми мындан ары айыл аймактагы ар бир иш-аракеттер жаштар менен биргеликте өткөрүлүп, ортодогу байланыш күчөтүлмөк. Жаштар биздин келечегибиз да. Ошондуктан көптөгөн нерселерди айыл өкмөттө болуп аткан көйгөйлөрдү, айыл өкмөттөгү болуп аткан иш-чаралар, анан өздөрүнүн укуктары, анан милдеттери билдирүү максатында ушул демилгени уюштуруп атабыз. Долбоордун жүрүшүндө жаштар тазалык үчүн аталышындагы жөө жүрүшкө чыгып, айланадагы таштандыларды тазалап, айлана чөйрөнү иретке келтирүү аракеттерин да колго алышты. Алмаш Бараталиева, Кылыч Жаныш уулу, Атайын жаңы күн таңкы көрсөтүүсү үчүн.